Assalamu alaikum. Кайрадан жолугушуп отурганыңызга миң мертебе шүгүрчүлүк. Аманчылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Мына ийик Рамазан айындагы көптөгөн тилек ниеттерди кылып атабыз. Ошо тилектерибиз Кудай кабыл кылсын. Келиңиздер анда бир туугандар, кичине көрсөтүүнү баштап атканда адаттагыдай маанайды кичине бир аз көтөрүп алып баштайбыз анткени себеби эл арасынан келген ар кандай мындай бир көңүлдү көтөрө турган жакшы сүрөттөрдү жөнөтүшкөн. Биринчи мына ошого көңүл буралы, андан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз. Кана экранга караңыздар. Мына, ой, бул жигит чыпалак. Азыр үтүктү сайсаң дагы чыпалак, кайсы жерге барсаң дагы чыпалакты көрсөң болот кыскасы. Телевизор, радио, газета, интернет карасаң эле чыпалагын көрсөтүп эле жүргөн болот. Ошон үчүн бул жигитти дагы мына ушул сүрөткө кошуп койгон экен. Чыпалак өзүнүн чыпалагы менен оор ташты көтөрүп аттыр. Мына соодагерлер дагы өздөрү тамаша көй келишет. Бир жерде мына жерде жазып койгон экен, алсаң ал, албасаң тийбечи, булгабачы же болбосо мени кабатыр кылбачы, кайра чакыра берип деп. Бир жерде эки картошка саткан катар турушкан экен. Бирөөсүнөн келип сурап туруп, бул картошка каяктыкы десе, мисалы нарындыкы. Канча сомдон? 20 сомдон. Бул картошка канча сомдон? Бул каяктыкы? Бу да нарындыкы. Канча сомдон? 40 сомдон. Кызык экен. Бул деле нарындыкы 20 сом экен, бул нарындык 40 сом экен. Эмнеге сага кымбатыраак сеники десе, туура чыма акча керек болуп атат деп койт анан сыңарындай. Мына ошондой чувство юморлуу дагы жигиттерибиз көп. Мына ошондой сүрөттү бизге жөнөтүптүр. Рахмат. Азыр аябай эшикте ысык кезде деги эле биз жаш бала эмес, өзүбүз деле сууга түшкөндө мына ушундай сүйүнүп, ушул бала кандай кубанган болсо, биз да ошондой сүйүнөбүз. Бирок мына чакадагы отурган жаш баланы сиздер дагы бир жолу жылмайып алсын, себеби баланы периште тегереп турган, жүзүнөн нур чачырап турган мына ушундай алтындай болгон баланы бизге жөнөтүптүр. Бул жерде болсо мага да тамашалап жазып ийген экен. Боке, менин ушул фото түшүп койсом жарайбы дептир. Жарайт. Кандайынан сүрөткө түшсөң дагы сага жараша берет. Деги эле өзү сүрөткө түшпөй койсоң да жараша берет десең. Аман бол. Балалык кез ойной турган интернет жок болгон болсо, мына ушинтип эле кыялданып эле ойносо болот. Мына кубанычып, сүйүнүп, интернети жок чоңойгон балдардын тескерисинче оң жагынан чоңоет, толук ой жүгүртүүсү дагы тоодо төрөлгөндөрдүн көкүрөгү кенен болуп чоңоет. Мына интернет деп жаңы айтып атсак, бул жакта апабыз, азыркы заманда чоң апабыз дагы интернетке карап калган. Интернет аркылуу бири-бири менен сүйлөшүп, скайп менен чоң апабыз бири менен сүйлөшүп атса керек, же болбосо келинине SMS жазып атса керек. Ай, айланайын, чай ап келсең боло, кичине чай ичсек болобу деп. Келиңиздер анда бүгүн ушуну менен жакшынакай жылмайбыз, сүрөттөрүбүздү жыйынтыктайбыз дагы. Кайрадан биздин көрсөтүүбүздү уланталы. Бүгүнкү биздин коногубуз кыргыз элинин сыймыгы. Деги эле өзү ушу тамаша жолу боюнча, сатира жанры боюнча бул биздин жашообуздагы мен билгенден биздин көз карашыбызга бир сатира жолун башкача бир нукка бурган сатирик агайыбыз. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, сатирик акын Рахман Разыков. Кол чабуулар менен агайыбызды тосуп алабыз. Hoş geldiniz. Daha bir jol assalamu aleykum agay. Hoş gelipsiz. Den soолук. Келиңиз. Даам татып коюңуз, судан ооз тийип коюңуз. Рахмат. Эми баягы ходячий энциклопедия деп айтылат го, өзү жүрүшүңүз, турушуңуз менен эле сатиранын алып коодулуу. Мен азыр башында баштап атканда дагы айттым. Агайыбыз өзү мен өз көзүм менен көргөм. Себеби дегенде мурда биздин Келдибек Ниязов, Асанкул Шершенов агайыбыздардын күлкүсү менен чоңоюп келгенбиз. Андан кийин келип эле
күмөндөр байкелердин күлкүсү менен келүүнү анан сиздин сахнага аралаш театры деп туруп келгениңиздерде сахнада мен ушунда көргөмүш Бишкекте бир өзгөчө сатирага нук алып келгенсиздер. Башкача күлкү, жаңыча, азыркы заманда дагы бир күлкүлөрдүн башкача жолу чыгып атат го. Мисалы тамашоо деши башкача жолун кетип атат го ар бир учур. Ошо сыяктуу сиз дагы бир жаңылык киргизгенсиз деп ойлойм. Мен өзүм эмем боюнча, көз карашым боюнча. Биринчи агай, аралаштан баштайлы. Себеби дегенде аралашты азыркы жаштар дагы көбү билбейт. Биздин муундагылар билет. Өзү аралаш кантип түзүлгөн, кандай болгон, кантип чогулгансыздар. Ушул жөнүндө биринчи сөздү баштап алсак. Биринчи мындай борунчу. Мына жерде отуруп, сени карап отуруш жаман ыңгайсыз экен да. Жок, карай бериңиз. Сен мындай отуруп алыпсың, мен мындай отуруп алыптым, же маңдай теске. Мен атайын постоянно өйдө карап жүрө бербей, кээде мен өйдө карасын деп атайын ушундай кылам. Бул жерде мындай отурайын, жагандай. Ошондой отурушуңуз керек. Сени карайын десем, мынакта отургандарга тескери болуп калат экенмин. Жок, мени карай бергиз. Сени карай берейинби? Анан бияктарды карасам, кыргыз эмес көрүүчүлөр отуруп алыптыр. Ой, сиздин чыгармачылыгыңызды баалаган. Күлкү баягы чегераны билбейт деп алып келип койдум бул жагандай. Кем кандай бул чындап эле ар бир муун борончу өзүнүн бир мындай өзүнүн сатирасын алып келет да. Кандай десем, бул коом өнүгүп отуруп, ошол коомдун өнүгүшүндө сатира дагы өзгөрүп турат. Азыр өзүң айткандай, бүгүн бир аз башкачараак балдар башка бир сатираларды эмнени көрүп чоңойсо ошол аркылуу тамашапайт болот. Эми ошондой болот. Мисалы телефон аркылуу азыр айтса азыркылар күлөт, мурдакылар күлбөйт деле. Туура айттым. Ошон үчүн коомдун өзүнө жараша сатира болот, ошондой бир мындай стиль болот дегендей. Биз эми ошо менен мурда сага окшоп жаш кезимде теледен Асанкул байкени, Келдибек байкени эле көрөт элек да. Анан өзүм ойлой беришмин. Экөөнөн башка гүлдөп отурган киши жокпу деген ой кетет эле. Эмнеге эки эле кишини көрсөтө берет дагы, башка эч ким жок депчи. Анан кийин чоңоюп отуруп акыры ушул жолго түшкөндө анан ошол кишилер менен келип таанышып, чогуу сахнага чыгып аралашып баштаганыбызда ошондо билдим. Көрсө ал ошол мамлекеттик ошол маалдагы социалисттик системанын рамкасынан чыга албай, ошо рамкага салып койгон сатирада ойноп жүргөн ошо филармониянын артисттери, куудулдары ушул Асанкул эке менен Келдибек эке болгон экен. Анан кийин ошол окууну бүтүп келип ошо кезде анан иштесе, ошол анан чыгып сахнада гана эме кылат. Ошондо чектелген бир рамкадан чыкпай, ошолор кандайдыр бир ошол маалдагы саясатка туура келген сатираларды ойногон киши гана чыкчу экен да. Сен айтып аткандай, биз келгенде өзгөчөлүк ошол программадан болгон. Биз аралаш деген куудулдар тобун Жамбыл, Раматылык Манас, Раматылык Дөөлөт, Мадымаев болуп бул группаны түзүп биринчи жолу Бишкекке келгенибизде, Бишкекке келерге биз 5 жыл даярданганбыз. 5 жыл Бишкекке барып концерт коебуз деп биз даярданганбыз. Мен муну эмнеге айтып атам? Азыркы балдар бир пастеле группа түзүп, анан бир пастеле репетиция кылып, бир жылдын ичинде Бишкекке келип, бет ачар концертин коюп, анан бир жыл аягына чыкпай таркап кетип калып атат го. Биз 5 жыл ушул концертти коелук деп, эми жоопкерчилик азыр ойлоп көрсөм, мындай болуп калбасын, бир жер туура эмес болуп калбасын, биз эми барсак кандай болуп калат деген ой менен 5 жыл даярданыптырбыз да. Жок, 5 жыл даярданан азыркылар 1 жылда атпайсызбы? Алар деле көп даярданыптыр. Мен өзүмдүн эмемде, практикамда бир жерге концерт коюп барып калганда, бир кыз кошо ырдап баргандагы Бактыгүл Бадиеванын плюсовкасы менен ырдаган. Өзүнүн жерине барып, башка бирөөнүн. Аны мен кийин билдим, ал Бактыгүл Бадиеванын плюсовкасы менен ырдап атканычы. Анан ошондой сон окшош ырдайт экен деп койгонбуз да биз эми. Анан ошонун экири бар экен, эне мына бирде деген. Ошол экири менен кошулуп ырдаган, өзүнүн жердештерине барып. Мен деле кошуп ырдап келейинчи, менин жерим деген. Анан мейли деп кошуп алып эме кылганбыз. Анан кызык жери бир ай өтпөй эле мага телефон чалып калды. Мен чыгармачылык концертимди өткөргөн там.
Каякта? Айылда, ошосун айылына. Неге силер катышып берсеңер, мен чыгармачылык концертин көрсө ошол фонограмма менен экөөнөрүн эки жерден чыгып ырдап койсо, анан калганыбыз кошулуп койсок, анан чыгармачылык концертин өткөрүп койсо болот экен. Рахман эке, сиз билбейт экенсиз. Жок, мен мындайды көргөм. Айылда бизде да бир бала ошол чакырып калды, мен концертиме кошо чыккан болчу, анан сиз келбейсизби, мен чыгармачылык концертимди өткөзүп атам деди. Анан бардым. Атын айтпай эле коеюн. Барсам анын бир эле ыры бар экен, аккордеон менен ырдаган. Анан эл чогулуп келген, анан чыгармачылык кечи башталып калды. Анан ошо чыгып бир ырдады, анан келип болду деди. Концертиме аласым, сиз турбайсызбы деди. Анан тигинин чыгармачылык кечесинде анан мен концертти коюп бүтүп анан кетип калганбыз. Ушундай бир мамиле, жеңил мамиле кылып калышат да кээдечи. Бул туура эмес нерсе деп ойлойм. Бирок арасында өтө мындай даярдык менен иштеген балдарыбыз дагы бар. Баары эле бир окшош эмес. Ошол аралаш ошол маалда ошо сатирага кандайдыр бир өзгөртүү киргизгендей болгон. Мына биринчи мыскыл тамашада эсимде бар. Мыскыл тамашага киргизбейт. Биз келип мыскыл тамашага чыгайлык десек. Силер кимсиңер дейт. Анан биз ушубуз. Алар ким дейт. Анан эми мыскыл тамашага чыгаргыла биз ойноп берип көрсөтөйлүк. Мамбет Ахунов агайым бар, азыр деле бар. Эми ал кишини түшүнсө болот, себеби көрбөй туруп, жанагы бир тааныш эмес балдарды бир сахнага, чоң сахнага чыгарып коюудан тиги режиссер катары жоопкерчиликти мойнуна ала албай аткан экен да. Анан эл жок жерде ойноп бергиле десе, биз эл жок жерде ойной албайбыз. Ооба. Эми сатираны сен билесиң, бул сатира эл менен гана ойноло турган нерсе, анан алар ойноп, театрдын артисттери ошол маалда алар ойной берет экен. Интермедианы ойноп көрсөтүп, анан бул болот же болбойт, оңдоп коюп, анан чыгарып коет экен. Силер ойнобой атпайсыңарбы, ойно десем, анан кантип чыгарам деди. Бизге элди алып келип бериң, биз элдин астында ойнойбуз десек, ал жерге чыгып эмнени айтып бериңер, мен каяктан билем деп тиги көнбөйт. Кыз ошентип атсак, анан бир оператор оштон барып калып, кокусунан биздин концертке кирип, концертти көрүп калган экен. Ошол айтып калды. Аты эсим жок, Өмүрбек беле аты, раматылык. Ой, бул балдарды мен оштон көрүп келгем, бул өтө жакшы күлдүргөн балдар, кошо берсеңиз болот деп калды. Анан баягы шарт коюп, төртөөңөрдү бир жерден чыгарам. Şu төртөөңөр чыгасыңар да, анан жакпаса калса кетесиңер эртең деди. Макул деп атабыз, макул. Биринчи Бишкектеги мыскыл тамашадагы чыгып аткан окуя да. Канча жыл болуп калды ушунда? Ой, канча 87-жыл беле. 87 жыл. 30 болуп калды, 30 жыл. 30 жыл болуп калыптыр да, ошо 30 жыл мурдагы окуя. Анан чыгып оштон келген аралаш куудулдар тобу деди, анан чыгып баштадык. Жамбыл биринчи чыкты. Эмнени ойнодуңуздар ошондо? Ар ким өзүнчө чыкчандар. Биз сольный эле бирден омураткан, интермедиат аткарган эмеспиз. Жамбыл чыгып, эми мындай да Жамбыл багы мындай өтө эле күлкүлүү эмес биздин оюбузча. Мындай эле концерттин башындагы бир мындай элди тынчтандырып тура турган бир материал болчу да. Жамбыл чыгып ошону ойногондо зал ушундай укмуш күлдү да. Анан биз бирок отуруп ойлоп атабыз, эгер Жамбылга ушунча күлүп аткан болсо, анда кийин эмне болот депчи. Себеби биздин оюбузча анчалык күлө турган жер эмес эле. Күлдүрө албай атабыз. Ошондой эле. Сатира болчу да. Анан кийин дөөлөт чыкты, раматлык. Аны уккандай эл кемпир чалды ошондой бир. Анан кийин мен чыгып пародияларды окуп ыстпат эттим. Анан кийин Манас раматлык чыккандан кийин болду. Зал ушунчалык көтөрүлдү. Эң бир жакшы жери, жаман жери ушу бизден кийинки коюлган номерлерди укпай эл кол чаап туруп алды да. Жана төртөн чыгарып кой дейт. Аттарыбызды да билбейт. Жана төртөн чыгарып кой дейт. Анан ошентип бул биринчи ушундай чоң сахнага чыкканбыз. Эртеси күнү чогултуп бүт тамашага катышкандардын баарын отургузуп алып, кече жакшы болбоду. Кече жана төртөө
аны аралаш экенибизди да билбейт. Төртөөбүз да, атыбызды да билбейт, фамилияны билбейт. Кече жана төртөө концертти өтө көтөрүп берип, анан кийин концерттин деңгээли түшүп кетип, концерт болбой калды. Десе, Жамбыл айтат, концертти көтөрө албагандарды кетирип кое бериңиз, биз өзүбүз кое беребиз, башынан аягына чейин. Бүгүн деди чыгасыңар, бирок төртөөң 4 жерде чыгасың деди. Экөөң биринчи отделенияда 2 жерде чыгасыңар, анан экинчи отделенияда анан экөөң 2 жерде чыгасың. Мен ойлойм, ошондо көрсө программанын деңгээлин бир мындай тегиздейлик. Бул бир жаңы стилдин келиши, жаңы бир юмордагы жаңыча бир мындай нух болгон экен да. Анан эл ошону күтүп атканда жанагындай болуп ажырым чоң болуп калыптыр да. Башкалар жаман ойнойт деген сөз эмес. Жөн эле бир жаңы бир мындай муундун келүүсү, жаңы нуктун пайда болуусу экен, азыр ойлоп көр. Жакында кыргыз эли менен өзбек элинин ортосунда ынтымагыбыз бекем болсун деген мына ушундай ынтымак концерт өзбек элинин эмгек сиңирген артисти Обид Осомов деген жигит бар, Кривое Зеркалода жүрөт, чыгып жүрөт ошол жакта. Ошондой эле Кыргызстандын дагы бир оригиналдуу жигити мен Борончу Кудайбергенов. Ал эми бул концерттин өзгөчөлүгү ошол Кривое Зеркалога барып ошол жактан катышып калсамбы деген ниет тилек кылып, Рахман агай болсо мага мурда кыргызча сатира жазып жүргөн болсо, эми сатираны орусча жаза турган учур келди деп Рахман агайым сатира жазып берип, буюрса 19-у Ошто, 20-сы Жалалабадта, 21-и Бишкекте спорт сарайынан сиздер менен жолугушабыз. Бул бир жарнама. Ал эми төмөндөгү дагы 1-2 секундтук жарнамага көңүл буруңуздар, андан кийин кайрадан көрсөтүү устулантабыз. Сенсация! Впервые в Кыргызстане самые большие представители двух стран, заслуженный артист Узбекистана Обид Осомов и неповторимый сатирик Кыргызской республики Борончу Кудайбергенов приглашают вас на свой совместный шоу-концерт, который состоится 19 июня в городе Ош, кинотеатре Кыргызстан, 20 июня в городе Джалалабад в театре имени Барпы и 21 июня в городе Бишкек во дворце спорта имени Куджумкула. Концерт будет проходить на 3 языках: кыргызском, узбекском и русском. А также в нем примут участие известные певцы и юмористы страны. Справки по телефону 0703 33 66 22. Билеты уже в продаже. Беспроцентная, беззалоговая, в рассрочку. Все разновидности мебели, бытовой техники и ковров в течение 15 минут. Мы в вашем доме. Альянс Мебель. 0702 50 55 99 0554 82 40 40. Келиңиздер, анда көрсөтүүбүздү кайрадан уланталы. Жарнамадан кийин азыр мына дагы бир сыйра биздин көрсөтүүгө эми кошулгандар болсо бир туугандарга тааныштырып коелу. Кыргыз журтчулугуна аттын кашкасындай таанымал болгон биз сыймыктанган агайыбыз, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, сатирик акын Рахман Разыхов агайыбыз бүгүн бизде. Раматлык Чубак Сатаев менен иштешип жүргөндө биз Ошто Чубак Сатаевдин концертин коюп атсак, Бекборбиев келген да. Анан Бекборбиевди концертке чыгарып бир номер выступать этип койсун дегенине, ана мен айтып чыгып койсунчу, дагы ырлары мындай башкачараак. Анан кошуп чыгарганда Бек ошондо делбирим деп жана ырдап чыгат го. Ошондо Чубак айткан: "Менден кийинки чыга турган жигит экенсиң. Сен ырларыңдын нугу башкача экен" деген. Ансарында ошол сатиранын дагы башкача нугу келип калган экен да ошол учурда. Мен өзүм күбө болгом. Ар бириңиздер чыгып туруп бирден чыкканда бир такыр эле мурдакыга окшош болгон номер болгон экен да. Биз анда өзү сезген эмеспиз аны. Биз балким мурда интермедиадагы эмеге калыптанып калсак керек. Такыр жалгыз сүйлөп эч ким ушундай болуп калган экен да. Биз ошону бузуп жүргөнбүз да. Анан
көрүүчүгө ошол бир мындай жаңылык пайда болгондо ошондой кабыл алат экен да жанагы. Материалдар да кызык, окшойт бири-бирине. Эми аткаруучулук дагы башкача болсо керек. Ну кыскасы ушундай бир жаңылык болгон аралаш менен. Төртөөңүздөр кантип табышып калдыңыздар? Онун баары бир кандайдыр мындай кокусунан эле болгондой боло берди да. Биз атайлап издеп, же бир азыркыдай кастинг жарыялап, анан бир жерден отуруп алып куудулдарды алабыз, келгиле дегендей деле болгон эмес. Бизди бирөө текшерген деле эмес, чогулткан деле эмес. Мындай Эң башы өзү Жамбыл агай менен сиздер чогуу белеңиздер? Эң башы. Жо Жамбылды мен баягы РКС деген программадан көрүп, аябай таң калып күлгөм да, мындай көрүнүшү да бир мындай башкача. Анан ойноп аткан материалдары да башкача да, окшобойт эч кимге. Анан жакшы экен, могу болот деп жүргөм. Анан эле Манасты мен көрбөптүрмүн да акыры. Манасты менин иним айтып келип калды. Бир бала бар экен, Назик деген ансамбльде иштейт экен, конференция экен. Ой, кече барып концертине бардым элем, эл күлүп атып жатып калды дейт. Ал кимне деген бала экен деп. Кара сууда Каныбек Курмантаев деген досубуз бар. Ошол чакырып калган, үйүнө барсам, ошол жерге Манас келет деп калды. Анан ошол октябрь деген айылга биз концерт койгоно барганбыз. Мен бир туугандарым менен кичине ушул баягы айыл өкмөтүн деп коелу, колхоздун ансамбль бар эле, концерт берели деп барсак, Манас ошол жерге келип калыптыр. Анан ал чыгып, көрүп, концерттен кийин таанышып, анан экөөбүз отуруп анан таанышып калдык. Анан таң аткыча отуруп турбуз да, сүйлөшүп. Эми ошол мындай бир бурулуш болгон экен деп жүрөм да мен жашоомдогу. Манас сүйлөсө мен күлөм. Анан мен интермедиялардагы образдарды элестетип, бул ойносо мындай болот экен деп, ошону карап отуруп, ошончо убакыт өтүп, анан ошондой бир мындай ойлор болгон экен. Эмесе таң аткыча биринчи жолуккан адам менен эмне сүйлөсө болот да? Бир саатта, жарым саатта жаңы таанышкан адам менен ар кандай сөз бүтөт да. Ал бүткөн жок да. Таң атканга чейин бүткөн жок. Ошону мен дайым эскерип китепке да жазып жүрөм. Ошол биринчи күн ушул менин чоң бир жашоодогу мындай таасир берген күн болгон деп жүрөм. Анан кийин Манас менен тааныш болгондон кийин байланышып калдык. Анан Жамбылды таап алдык. Анда баягы областтык мына комсомол комитетинин отчет концерттери деген болчу. Ошол жерге барсам, Жамбыл ошол жерде конференция экен, концертти алып барып атыптыр. Анан аны көрүп калдык. Үчөөбүз байланышып калдык. Бирок бир концерт коелук деген, үчөөбүз чогулуп алып бир театр жасайлык деген такыр ойдо жок. Анан филармонияга барып, бизди ишке алгыла, ушул жерде иштейлик. Не кыласыңар дейт, элди күлдүрөбүз. Кантип, ушинтип. Койчу, кантип эле силер туруп алып ушинтип элди күлдүрөбүз. Жок, силер сахнага чыгаргыла, көргүлө, биз ушинтебиз. Кыскасы болбой коюшту, албай коюшту ишке. Ош облустук филармонияга. Эми көчөдөн келген адам катары. Нактан келип калдым. Окунуп бүткөнсүң, бүтпөй. Окунуп бүтпөгөн соң болду, бүттү. Сен иштегенге жарабайт. Анан грамоталык Жолдошбек Мамажанов концертти алып барып бербесим деди. Анан мен ошол жака барып Мамажанов менен кошулуп, анан концертин алып барып, анан жерге талга концерт коюп келебиз деп жөнөгөн. Айттым, бир бала бар. Ошолайлы десем, ким ал дейт. Ушу Манас деген бала. Чакыр деди. Манас чакырып бардым. Көрүп, эми киши окунуп бүткөнбү деп сурабайт. Анан бала жакшы күлдүрөбү дейт, жакшы күлдүрөт. Мен концертке чыгып, Манасты көрүп алып, ой окумуш экен бул. Кеттик, анан кийин жерге талга барып келдик. Анан айттым, дагы бирөө бар, алып келейинби десем, алып кел деди. Жамбылды алып келдим. Десе ураватлык мени мынтип карап, сен буларды каяктан эле чогултуп келип атасың дейт. Бул ушундай жакшы күлдүрөт, окумуш күлдүрөт экен. Анан үчөөбүз чогулуп, анан Мамажановдун концертин алып барабыз. Концерт коебуз. Анан бир күн Халмион деген жерге концертке Жолдошбекке барбай калды. Кандайдыр бир себеп болуп калып, афиша илинген. Жолдошбекеники. Биздин афишабыз жок да, бизди ким экенин эч ким тааныбаса.
Анан ал киши менен бүгүн барбайбыз, концерт атмен болду деп бир жака кетип калып, тойго кетип калды, эсимде жок. Деген анан Жамбыл отуруп алып, өзүбүз барып коюп келе берелиби дейт. Кантип коебуз? Кантип барып элдер деген Мамажановду көрсө. Барып айтабыз элдерге, коюп берели, көрсө көрөт, көрбөсө көрбөйт дейт. Анан макул деп үчөөбүз андан концерт койгон бардык. Элди киргизип алып, анан мен чыгып айттым, туугандар. Жолдошбек Мамажанов жок. Анда бир концерттин баасы 2 сом, 3 сом, эсимде жокту, ушундай болчу дейм. Эгер жакпаса, концерттен акчаңарды алып кете бергиле. Эгер жакса, көрүп кетесиңер. Десем, мейли дештим, атайын келип алгандан кийин. Ошол жерде биринчи жолу Манас, Жамбыл мен үчөөбүз интермедияларды ойноп, бүтүндөй концерт бергенбиз да. Ал маалда фонограмма жок, азыркыдай музыкаларды кой берүү деген түшүнүк жок. Анан бардыгымда жандуу, мен аккордеон ойнойм, Манас гитара ойнойт. Анан интермедияларды ойнойбуз. Элге жакпай калбасын деп коркуп, элди күлдүрө берип чарчатып коюппуз да, бой 2 саат бой. Анан концерт жактыбы, жаккан жокпу деп сурасак, ой жакты деп айта алышпайт деп, эмне деген кактан жүргөн эмесиңер деп. Hiç esimden gitmedi şu birinci konsertimiz. Ama ertesinden Жолдошбекке ayttık, biz konser koyup geldik. Dese kaldı, tan kaldı da. Eldir kançoktu sizler deydi. Bilmiyorum, eldir eşitmeye degen yok. Men soragan yok mu deydi. Yok, soragan yok. O жерге konser koygandan keyin anan biz özübüzчө konser koysok bolot экен деп. Мындай bir ишеним пайда болуп калды. Жамбыл айтып калды, Ошко концерт беребиз деп. Анан биринчи жолу Кыргыз драм театрында анан Мыскыл тамаша амалда анан Азилчин аралаш деп жазып койдук. Группанын атын деле койгон жокпуз, жөн эле концерттин аты Мыскыл тамаша, Азилчин аралаш болду. Чука афиша жанагы. Ой, жөн кичинекей мындай афиша. Анан чыгарып алып жүрөбүз, концерт коебуз деп. Анан афишалар илиш керек. Анда машина жок, каяктагы машина. Манас экөөбүз клей жасап алганбыз, афишаны көтөрүп алып, афишаларды Оштун чекесине райондорго илип айланып жүрөбүз. Жамбыл шаарынын ортосуна афишаны илиш керек. Биз болсо сыртына илишибиз керек ошондой. Бир маалда 11-12 чейин илип анан кайра жөө келе атсак, шаардын ичинде афиша жок. Жамбыл бир да жерге афиша илбептир да. Анан Манас жинденип калды. Биз ошончо жерде жөө жүрүп илип жүрсөк, бул үйдө жатып алып афишаны илбей жатат. Жүр барып айтабыз да, анан кайра жөө Жамбылдын үйүнө бардык. Ал болсо кино көрүп жатат жатып алып. Анан турбайсыңбы, афишаны илген жоксуң. Десем, эми кассада билет калбай калса, афишаны эмнеге илиш керек дейт. Кандай билет калбай калат? Көрсө 3 күнгө концерттин билети баары сатылып кеттир. Биз афиша илип жүрөбүз баяка. Анан аны каяктан билдиңиз? Эми башты иштетиш керек да. Кассадан звонтеп сурадым. Билет сатылып атабы десем, билетиңер калган жок деди. Анан эмнеге мен афиша илбегем дейт. Анан баш иштебесе буттун шору деп ошон үчүн айткан. Ошентип анан кийин экөөңүз отуруп эле калдыңыздар. Отурган Кыргыз театрында биринчи жолу ошо Мыскыл тамаша деп концерт бердик. Сиз менен көрсөтүүбүздү ушул 30 мүнөт эмес 40 мүнөт, 50 мүнөт дагы отуруп сүйлөшө берсек боло берет. Себеби дегенде ар бир айтып аткан башыңыздан өткөн окуя, чыгармачылык жолуңуздун баары бар эле көңүлдүү, анан кызыктуу. Мынакей ошентип менин угушума караганда кийинки учурларда мына сиз менен аралашып жүрөм. Дөөлөттү тапканыңыз абдан кызыктуу болгон экен да. Трактор айдап жүргөн жерден көрүп калып, же бирөөдөн уккансызбы мурда ошондой? Жок, дөөлөттү Раматылык Манас тагып келген. Манас тагып келди. Манас биз үчөөбүз жанантип чогулуп концерт коебуз деп баштаганда бир күн келип калды. Рахман мына Отсадырдын спецхоз деген, Алай спецхоз деген жер бар. Ошол жерде бир бала бар экен. Барып уксаң, оригиналдуу бала экен. Кыскасы мени жаман күлдүрдү. Дейт анан, мейли уксабайлык жүрдү, анан машинаны айдап алып бардык. Барып анан чоң бир тракторлор келе турган короодо турабыз. Ушул жерде азыр келет экен деп анан отурсак, анда сотка жок да издеп таба ала турган. Бир маалда бир Гилеген К700 деген Т150 деген бир тракторду айдап кичине бирөө келди. Моюн эле чыгат экен мындай немеден.
Onun gelip sekirip düştü. Ушул жигит dedi. Анан багы ошо айылдагы бага трактор айдаган жигит анан келип машинага отурду. Учурашып. Артка отурат, манас астында отурат, тиги артка келип отурду. Анан кайрылып учурашып. Сен Дөөлөт кечеги айтканыңды айтып бергин бул акеңе дагы. Если bir кампир менен чал отурган экен, анан деп эле ой чал деп эле ошо образ менен жана как будто сахнада сүйлөп аткандай эле аркада отуруп алып эле ойноп атат. Ал мен анын ал сүйлөгөнүнө юморго эмес, ал жана эч кандай реакциясы жок эле сүйлөп атканына күлөм да. Бир маалда ушунчалык күлүп рулга жатып калдым. Айтып бүтөт да токтоп калды. Анан күлүп атам. Дагы бир кайталап койчу десем, кайра эле магнитофонду басканда ойчу. Точно кайра баскан. Точно ошондой эле. Бир күлүп болот экен дедим. Болот экен дедим, анасы болот экен. Анда муну алып кетели анда. Алып кимден уруксат сурайбыз? Завгардан. Анан түшүп барып, анан ошо гараждын башчысы бар экен, анан чакырып айттык, муну баланы биз алып кетебиз. Эми силерге тракторист болбойт. Бул кудул боло турган бала экен. Ой, анда башка тракторист табышым керек экен, башка тракторист таап кала. Биз алып кеттик да, машинага салып алып кетип калдык. Анан костюмшум мындай сахнага кийип чыга турган алып чык, ошолорду алып ал десем, мен андай деген нерсе болгон эмес дейт ал. Эч качан кийбептир да. Коюнда муну алып өзү сатып алайын деп барсак, анын размеринде костюмшум жок экен, жана кичике го. Анан баягы училищага мындай тигилген бир формалар бар экен, костюмшум, бирок мындай брикалар менен ушундай. Ошолорду алып салып, анан кийин мындай ошондойдун таап алдык да бирөөнү. Ошентип алып келип, кийинтип анан кошуп алып, Раматылык Дөөлөт Кызылкая шаарына концерт коюп барган элек. Кызылкаяга алып бардык. Биринчи жолу Дөөлөттүн концертке барганы Кызылкая шаары. Анан концерт берип атабыз, анан ортодон дагы бир жаш кудул баланы таап келдик. Ошо бала кезек берейик деп анан Дөөлөт Мадымаев деп чакырдык. Анан сахнага да чыкпаган, жанагындай элдин астында сүйлөбөгөн сахнага чыгып келди. Микрофонду карап турат. Элде унчукпай турат. Элде турат, Дөөлөттө турат. Бир маалдан эл кичине күршүр болуп баштаса, десе эл тынчып калат. Кайра турат. Анан кайрылып алып туруп, басып алып кетип калса. Жамбыл жүгүрүп чыгып, мында да туугандар деп анан дагы бир номерлерди ойноп, не өтүп атат. Дөөлөт биракка келип алып урушуп атабыз Манас экөөбүз. Эй, Манас, сен не сүйлөбөйсүң, сен чыккандан кийин сүйлө. Билбейм эмнени айтышым, башыман чыгып кетип, такыр эстей албай койдум сөздү. Багы жанагынча элди эч кандай даярдыгы жок эле мындай чыкканда неметип кетиптир да. Азыр эстеп сүйлөгөн макул, азыр чыккандан макул. Экинчи жолу кайра чакырды Дөөлөт Жамбыл. Кайрадан чыга, кол чаап койгула, сүрдөп атат жаш бала. Кайра чыкты. Чыгып барып дагы турат. Биякты карап кетип калайын десе, аякта мен турам. Сахнанын биягында Манас турат. Бир убакта дагы кетейин деп анан кийин айнасы жок. Манас кыйкырды. Эч сүйлөбөйсүң деп турат. Чал менен бир чал менен кемпир деп анан ооздан башталып чыгып кетти окшойт. Эми жанагы номерди ойногондо элдин кыйраганын айтпадык. Аны ойноп коюп туруп кетсе эл эч кимди укпайт да кыйкырып калсам, жанында бир номер жок, башка дей турган. Эмне айлабыз кетти, анан мен айттым, Дөөлөт, сен чыккандагы жанагы кемпирдин добушу менен сүйлөп атасың го, ошо менен айтып кой. Эми айланайындар, кичине күтө тургула, анан
дагы бир убакыт болсо келип калармын деп кой. Чыгып аны айтып койгондон кийин анан 5 метр кол чабып жатып алсаңдар. Кыскасы ушул дөөлөттүн биринчи сахнага чыкканы ушул кызыкай болгон. Анан кийин үйрөнүп отуруп анан интермедияларга аралашып. Кичине 1-2 секунддук жарнама, андан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз. Сенсация! Впервые в Кыргызстане самые большие представители двух стран, заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов и неповторимый сатирик Кыргызской республики Борончук Кудайбергенов приглашают вас на свой совместный шоу-концерт, который состоится 19 июня в городе Ош в кинотеатре Кыргызстан, 20 июня в городе Джалалабад в театре имени Барпы и 21 июня в городе Бишкек во Дворце спорта имени Куджумкула. Концерт будет проходить на 3 языках – кыргызском, узбекском и русском. А также в нем примут участие известные певцы и юмористы страны. Справки по телефону 0703 33 66 22. Билеты уже в продаже. Беспроцентная, беззалоговая, в рассрочку. Все разновидности мебели, бытовой техники и ковров в течение 15 минут. Мы в вашем доме. Альянс Мебель. 0702 50 55 99 0554 82 40 40. Келиңиздер, жарнамадан кийин кайрадан бүгүн биздин студияда бир эле сөз менен айтканда эл сыймыгы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, сатирик, акын Рахман Разыков агайыбыз отурат. Рахман агайыбыздын тамашаларын көп, биз сахналарда ойноп жүрөбүз. Негизи кийинки учурларда байкашыбызга караганда жаңы муунга ылайыкташып гана жазыла турган тамашаларды бирден бир өзүңүз эле жазып жүрөсүз, өзүңүздүкүн эле биз пайдаланып атабыз тамашаларды. Анан китеп дагы мына мен берде окуп атпайм, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү десек, көпчүлүк билбегендер сатира жазчу эле го, ырда жасап экен деген сыяктуу түшүнүктүү болуп калышы мүмкүн. Бирок сиздин мына биринчи чыккан китебиңиз Чоң куудулдардын чөнтөк китеби, экинчиси Биз кайда баратабыз, анан кийинки эң акыркысы Көөдөн кыйкырыгы. Ушул 3 китептин бири-биринен айырмасы кандай? Арасынан тамашалуу китеппи, поэзиябы, кандай бир өзүнчө айырмасы барбы же аралашпы? Айырмасы деле андай чоң эмес, бирок канча-мынча айырмасы бар. Биринчиден мен биринчи китепте көбүрөөк тамсилдер киргизилген. Ошонусу мени айырмалат. Мен тамсил жазайын, анан ыр жазып китеп чыгарайын деген оюмда жок болчу. Жөн эле кээ бир көйгөйлөрдү сатира менен жаза албайсың да, айта албайсың сатира менен коомдогу бирдемени. Ал эми тамсил жанры буга аябай ыңгайлуу да, айтканга салыштырмалуу. Терең жеткенге. Мында кандайдыр бир ойду толук айтып бергенге ошол мүмкүнчүлүк бар. Баягы Токойдогу шайлоо деген, Короодо курултай деген тамсилдер, бизнесмен корооз деген, кыскасы ушундай тамсилдерди мен өзүм эле жазып эле өзүмчө эле бир мындай ичимдеги букту чыгарып алайын, анан жазып коеюн, тура берсин деп эле жүргөм. Анан раматлык Төлөгөн Касымбек аксакал менен бир жерде отуруп калып, жалаң жазуучулар отурушкан. Анан мен тамашалап, мен ушундай тамсилдер жазып жүрөм, ушуну окуп берейин сиздерге деп ал кишиге окуп бербеймби? Анан ушул өтө жакшы баа берип, келип куттуктап, балам сен бул тамсилди мындай жазсаң, муну китеп кылып чыгарыш керек dedi oyum. Men oyumda ошондо бир жолу келдим, китеп кылып чыгарыш керек dedi. Анан китеп кылып чыгарсак кандай болот экен, сен алып кел, мен окуп көрөйүн да, анан мен баш сөз жазып берейин деп ошол киши
баш сөз жазып, анан негизинен тамсилдердин ошол жыйынтысы болуп, анан анча жырлар менен кошулуп, ошол биринчи китеп басылып калды. Анан кокуй ыр жазсам болот окшойт деп өзүм дагы көп ырлар жаза баштадым, көп чыгармалар. Анан экинчи китеп бир топ жылдан кийин биз кайда баратабыз деп бир чоңураак чыгарма жазгам. Себеби коомдун ушул жолду таппай атканы, кандайдыр бир туура эмес багытта өнүгүп кетип баратабыз дегендей ой толгоо менен жазылган эле. Аны кийин экс-президентибиз айтты, 6 жылдан кийин биз кайда баратабыз дебеди. Анан мен күлдүм, мен 6 жыл мурда биз кайда баратабыз десем эч ким учуккан жок. Мен ойлопмун, президент билеткен каяка кетип атканыбызды. Ошон үчүн ал китеп ошентип басылып калды. Анан азыркы чыккан китебим бул Көйдөн кыйкырыгы деп аталат. Бул деле ошол жанагы акыркы убактардагы бүтүн биздин коомду камтыган, саясатташып кетпедик бүт баардыгыбыз ага баа берип, туурусу каякта экенин эч ким таппай, туура жолдо кетип баратабызбы же туура эмес болдубу. Кыскасы ушуларды чагылдырган чоңураак чыгарма болуп калды бул Көйдөн кыйкырыгы деген. Ошентип 3 китебим басылып чыкты. Ар бир 3 китебиңизде деле көпчүлүк басымдуулугу саясий өңүттө болуп калып атпайбы? Ооба. Ким мындай бир кимдерге ырдап жүргөн ырларына сиздин жазган ырларыңызды кайсыл ырчылар ырдап жүрөт? Ошол көпчүлүгү билбейт да, ошону айтып койсок балким деп. Мен андай ырларды ушу китептен алып алышып, обондорду чыгарып ырдап калышат. Азыр Алишер Тоотаев ырдап жүрөт, Келин келди деген. Келин келди. Сөздөрү кандайлан? Бир куплет. Келин келди аппак жоолук салынып, периштедей бетинен нур агылып, күлкүсүнөн шыңгыраган булактай наристенин үнү турат жаңырып. Тилегиңер орундалып батыраак, балалуу үй базар болсун бапырап, колом тоңор оту эч качан өчпөсүн учкундары жылдыздарга чачырап деген ушул чыгарманы тойлорду да жүрөт. Эми Алишер бир 5-6 мен жазган обондорго сөздөргө жазыптыр. Сүйлөшкүлө жүрөктөн деген ырды ырдап жүрөт. Кыскасы ушундай Капаров деген жигит, Бакыт Капаров, балалык деген ырды обон чыгарыптыр. Жанагы Эмил Балтагулов деп төрөлбөй калган балам Нарман деген. Кыскасы ушул дагы бир топ обончулар ошо обондорду чыгарып калышат. Өзү менен обон чыгара турган өзү элди тамашалап жүргөн адамдар жашоодо аябай тескерисинче түнт, унчукпаган, көп сүйлөбөгөн адам. Мен өзүмдөн деле бир жерге конокко барып калсам, мени качан күлдүрөт деп күтүп отура берет, мен болсо ойлонуп отура берем дегендей. Сизде дагы ошондой мүнөз бар, Мен билбейм, мен атайлап бирөөнү күлдүрөйүн деген немем жок, бирок мен сүйлөгөн сөздүн баары эле, айткан ойдун баары эле ошондой немени адамдар таап алышат, анан айла жок айтышка туура келет. Өзү бул мынау жөнүндө көп сурап калышат да. Концертиңиздин атын эмнеге мынтип коесуз дейт. Мен койбойм концерттин атын. Мен койбойм. Жогору жактагылар коюп беришет. Чыгышке деп ат коюп беришти. Жакшы концерттин аты болду. Элдер аябай көрүп келип, жүрүп программа ошондой болду. Анан мен уялам деди. Макул, мен уялам болсо концерттин аты мен уялам болсун дедим. Балашка балп этти, аташка тарс этти деди, болуптур, ошондой болсун концерт. Рахман агай, сизден кечирим сурайм, себеби дегенде биздин убактыбыз билинбей эле 50 мүнөт убакыт өтүп кетти. Биякта режиссерлор менин кулагыма айтып атат, 50 мүнөт убакыт өтүп кетти. Болду деп. Рахман агай, эми биринчиден убактыңызды бөлүп келгениңизге рахмат. Дагы сизден аябай көп нерселерди сүйлөшүшүбүз керек. Бул биринчи сериясы деп турайлы. Кудай берсе, дагы алдыда көп сүйлөшө турган сөздөрүбүз бар. Ушул жыйынтыктап жатып, бир-эки куплет ыр менен бир элди карап, мына ушу камераны карап туруп бир айтып койбойсузбу, бир өзүңүздүн көңүлүңүзгө туура келген ошол 3 китебиңиздин бирөөсүн. Балким Каалот сыяктуу ырбы же кандай бир ойлоно турган ырбы.
Мурунчу менен калуу сыяктуу ырды жаза элекмин мындай кандайдыр. Анан ошол акыркы китепте жазылган чыгармам турат. Бул көөдөн кыйкырыгы деп биз ошону сүйлөшүп калдык азыр. Ошону уруксат берсе ошону окуп коелу. Баары билип айтпай жүргөн сыр кылып, мен силерге айтам дастан ыргылып. Жамгыр болуп төгүлбөсөм бүгүн мен, жүдөп турам жүрөктөн жаш кылгырып. Узун түндө уйку бербей кыйнаган, бул көөдөндөн жарып чыккан кыйкырык. Ызы чуудан чаң көтөргөн куюндай, балким калар менин үнүм угулбай. Акыл калчап азаматтар уккула акыйлашып ажоолукка жулунбай. Кыл чайнашып кыргын башка түссө да, келген дайым сөз чындан бузулбай. Айтылган сөз чептей болуп сызылган, сөзгө сынган чапкан чөптөй кыйылган, сөз асылы көзөп өтүп мезгилди, кылымдардын кыйырынан угулган. Көрө элекмин, уга элекмин бирөөнүн айткан сөзүн мойнуна алып жыгылган. Сөз берилет жетиш үчүн мандатка, сөз сүйлөнө сойкуланып ар башка, сөз атасы бир өлбөстөн миң өлүп сөздөр калат аткарылбай ар жакта. Сөз бермети аралашып булганып, сөз сасыган курал болду кармашты. Кош келипсиз агай, рахмат сизге. Ден соолукта болуңуз. Эми азыр ушун менен сиздерге арналган бүгүнкү көрсөтүүбүздү агайыбыздын жакшынакай көөдөн кыйкырыгы дегендей жүрөктөн чыккан, ушул жүрөктөн сыгылып чыккан ар бир ушу кыргыз элиндеги бир көйгөй болгон болсо ошону ар бир сабында ар бир сабы менен кошо ойлоно турган бир маанилүү ырын тартуулады. Ошону менен жыйынтыктайбыз. Элибизде тынччылык, токчулук болсун. Кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Кош калыңыздар.